жүздөгөн көчмөн уруулар менен элдер. Алар өмүр сүрдү, жасады, натыйжалуу жаңылыктарды ачты. Ошону менен катар ары кызыктуу, купуялуу табышмактарды калтырып кетти. Бул тууралуу Enigma of the Great Steppe долбоорунун көрүүчүлөрүнө кошулуңуздар. Адам баласы дайыма ынтызар келген. Адамдар толук кандуу өздөрүн түшүнө элек дүрбөлөңдү, караңгылык заманда дагы алар айланада курчап турган дүйнөнү изилдеп, чагылдырып калууга умтулушкан. 1000 жыл мурда белгисиз жерлерде ачкандар папирустун жалбырактары менен чопо такталарга көргөн нерселерин тартып, азыркы географиялык карталарга окшоштурууга аракет кылышкан. Алар жаңы илимий билимдин негиздөөчүлөрү болуп калышаарын элестетишкен дагы эмес. Ар бир географиялык изилдөө картадан башталып, аягы ошону менен бүтөт. Прежде всего надо понимать, что территория Казахстана никогда не была для соседей. Биринчиден, Казакстандын аймагы коңшулар үчүн эч качан белгисиз жер катары саналган эмес. Казакстандын жери, аны байырлаган эл тууралуу алар дайыма кандайдыр бир маалымат алып турушкан. Добывались различными путями, то есть мы можем говорить, что Маалыматтар түрдүү жолдор менен алынган. Айрымдарын теги бул жердиктерден алышса, кээде ортомчулардын сүрөттөөлөрүнөн улам билишкен. Другие через каких-то посредников. Мындай жол менен Казакстандын жери тууралуу чет жердиктер ар качан билип турушкан. Представление о земле Казахстана. Азыркы күндө Казакстан Республикасы ээлеген жерлер тууралуу окумуштуулар тапкан биринчи картографиялык документ бизден заманга чейинки 5-кылымга таандык. Ал байыркы мезгилдеги белгилүү тарыхчы Геродот Галикарнаскийдин калемине таандык. Ал өзүнүн тарых аталышындагы илимий эмгегинде байыркы перстердин маалыматтарына таянып, Борбор Азия аймагынын айрым бөлүктөрүн сүрөттөп кеткен. Ошондой эле ал Геродот боюнча жердин көрүнүшү деген картаны түзгөн. Анда тарыхчы Волга, Урал жана Эмба дарыяларынын байыркы аталыштары боюнча белгилеп көрсөткөн. Алардын жайгашуу түрмөгүндө бир топ катачылыктар кетирилгени айтпаса дагы белгилүү. На картах Геродота впервые была... Геродоттун карталарында Казакстан Республикасынын аймагы биринчи жолу белгиленип көрсөтүлгөн. Бул Каспий деңизинин Казакстанга чектеш батыш бөлүгү. Каспийское море. На карте уже... Картанын оң тарабында бул жерлерде сак массагеттери жашай турганы белгиленген. Бирок Каспий деңизинин чеги бир аз туура эмес такталган. Ал узундугуна караганда туурасы кенен көрсөтүлгөн. Бирок Геродоттун тарыхындагы катачылыктарды эске алганда дагы ал ошол мезгилдеги эң баалуу аймак таануучулук булактардын бири катары саналат. Анда Дарийдин скифтерге каршы жортуулунан тышкары Евразияда жашаган уруулар жөнүндө кеңири маалыматтар берилген. Ал жерлерде Каспий аталышындагы деңиз бар. Анын узундугу калактуу кеме менен 15 күндүк сүзүүнү талап кылат. Ал эми туурасынын эң кең жери 8 күндүк жол. Деңиздин ары жагында учу кайрына көз жеткис мейкиндик жатат. Андан ары адам өтө алгыс бийик тоолор заңкаят. Ал тоонун таманында аргипейлер менен буддиндердин уруулары жашашат. Бул жерлерди түрдүү дарактар өскөн чытырман токой каптаган. Алардан жогору жакта легендарлуу аримасыптар менен тазгарлардын алтынын кайтаруучу уруулар жашашат. Заманбап тарыхчылар менен археологдор бул жерде сөз байыркы мезгилде ири алтын кендери болгон, Казакстандын түндүк чыгышы менен Алтай тууралуу болуп жатканын айтышат. Мына ушул сүрөттө Казакстан тууралуу биринчи географиялык маалыматтын калыптанышына жол салган.
Анын кийинки маанилүү калыптануу багыты болуп, Александриялык географиялык мектептин негиздөөчүсү Клавдий Птолемейдин география боюнча колдонмо аттуу эмгеги эсептелет. Бул жерде дагы казакстандык жерлердин картасы бар. Кызыгы анда автор тарабынан даражатторун колдонуунун негизинде тагыраак маалыматтар камтылган. Бул маанилүү изилдөөлөрдөн кийин Казакстандын картографиялык изи көпкө чейин жоголуп кеткен. Бул жерлер тууралуу маалыматтар кытайлык жана европалык саякатчылардын жол күндөлүктөрүндө кездешет. Бирок эмнегедир карталардын өзү изилдөөчүлөр тарабынан азыркы күнгө чейин табыла элек. Многие карты Центральной Азии создавались с 8 Борбор Азиянын көпчүлүк карталары 8-кылымдан 14-кылымга чейин араб картографтары тарабынан түзүлгөн. Эти карты, которые Алардын карталары өтө кызыктуу жана өзгөчө болгону менен жөнөкөй адамдын аны окуп түшүнүүсү кыйынчылык жараткан. Человеку, который пользователю очень сложно было их прочитать. Анда ар кандай географиялык объектилерди чагылдыруунун өзүнүн артыкчылыктары болгон. Отображение различных географических объектов. Адистердин бул пикирин 11-кылымдын аягына таандык Махмуд аль-Кашкаринин картасы даана ийгинелеп турат. Мында орто кылымдык чыгыш географиясы менен тааныш эмес адам үчүн авторду түшүнүү мүмкүн эмес. Буга карабастан аталган эмгек зор тарыхый мааниге ээ. Анткени ал түрк уруулары отурукташкан жерлерди чагылдырган илимге белгилүү биринчи карта болуп саналат. Аны чечмелөөдө түштүк батышта Эфиопияны, түндүк Индияны, чыгышта Кытай менен Жапонияны көрүүгө болот. Ал эми картанын борборунда Жаркент, Кашкар, Баласагын, Талас жана башка көптөгөн түрк шаарлары жайгаштырылган. Азиянын батыш, түндүк жана чыгыш бөлүктөрү картага түшүрүлгөн эмес, бирок анда бир топ катачылыктар болгонуна карабастан чыгыш аймактар тууралуу маалыматтар туура болгон. Еще одним интересным Дагы бир кызыктуу картографиялык эмгек болуп, 12-кылымдагы Ал Идриси картасы саналат. века Анда Балхаш жана Алакөл көлдөрү түшүрүлүп, даана көрүнүп турат. озеро Алакөл. Бул көлдөр байыркы аттары менен белгиленген. Башкача айтканда Балхаш Тахана, ал эми Алакөл Гаган деп аталган. Озеро Гаган. 13-кылымда Борбор Азия аймагын европалыктар тарабынан изилдөө маселесинде чыныгы ачылыш жасаган окуя болуп өтөт. Бул жерге Марко Поло көпөсү келип кетет. Мунун натыйжасында анын айткандары боюнча дүйнөнүн ар түрдүүлүгү тууралуу китеп эмгеги жазылып алынат. Мында анын Азия менен Африкага болгон саякаты толук сүрөттөлгөн. Она произвела ошеломительное впечатление, Бул чыгарма укмуштуудай таасир тийгизет. о которой Европа Анда Европа ача элек дүйнөнүн бөлүгү сүрөттөлүп жазылган эле. видели Алар Борбор Азия менен Кытайды падышалык маалымдама түрүндө көрө алышкан. каталога, где были провинции. Анда монгол желектери астында жашап жана багындыра турган четки аймактар көрсөтүлгөн. Еще предстоит покорить, и они также были описаны с деталями. Марко Полонун китебинде монгол ак сөөктөрү менен перстер, кыпчактар жана кытайлыктар дүйнөнү кандай көрө турганы тууралуу таасын сүрөттөлүп жазылган. Бирок тилекке каршы анда Казакстандын аймагы тууралуу маалымат жок. Анткени Полонун үй бүлөсүнүн саякаты бизди кызыктырган аймакты камтыган эмес. Есть описание Чагатайского улуса. И Анда Чагатай уруусу кеңири сүрөттөлгөн. в том числе есть описание со слов уже старших Марко Поло. Он описывает Ошондой эле Бухара менен Самаркандка болгон саякат тууралуу кыскача баяндалат. краткое. Чагатайский улус описан более подробно. Таким же образом, Муну менен катар Сибир дагы кыскача сүрөттөлгөн. это не входило в Бирок жалпысынан Марко Поло өзү ал жерлерди толук кыдырган эмес. Возможно, он читал про эти регионы мира, но Болгону бул аймактар тууралуу окуса керек. странствия наших героев прошли южнее.
Буга карабастан Марко Полонун изилдөөлөрү европалык картографтар Авраам Крескес жана анын уулу Егуда Крескестин иштөөсүнө чоң жардамын тийгизген. 14-кылымда Пальма де Майоркада жашашкан окумуштуулар Арагон падышасы Хуан биринчинин тапшырыгы менен орто кылымдык картографиянын Каталон мектебинин мыкты чыгармасы болуп саналган Каталондук дүйнө атласын түзүшкөн. Каталонский атлас мира 1375 года. 1335-жылдагы Каталон дүйнө атласы бул монгол падышачылыгы толук бойдон чагылдырылган жападан жалгыз карта болуп саналат. Каталонский атлас состоит Каталон атласы 6 бөлүктөн турат. Аны түзүүдө 6 пергамент жана 6 койдун териси колдонулган. этой карты. Алардын алгачкы экөөсүндө дүйнө менен убакыттын жаралышы сүрөттөлөт. И рождение времени. Следующие два планшета. Кийинки экөө жер ортолук деңиздеги мамлекеттерди камтыган. И, наконец, Ал эми акыркы 5 жана 6-сы Жалпы Азия менен Борбор Азия жана Кытайга арналган. если мы смотрим пятый планшет, Эгерде 5 бөлүгүн карай турган болсок, анда чагылдырылган Каспий деңизин, пространство Волга дарыясын, море, Алтын Ордонун башчысын, дельта, Өзбек хандын уулу Жаныбек ханды, хан Джанибек, сын хана Узбека. Перс булуңун, Аравияны, Мекке шаарын жана намаз окуп жаткан мусулманды көрүүгө болот. И мусульманин, который молится. Картографиялык көз карашта Каталон атласында 2 башка жанрлар айкалышкан. Бир жагынан бул деңизде сүзүүчүлөргө арналган классикалык кеч орто кылымдык деңиз картасы болсо, экинчи тарабынан Маппа Мунди деп аталган билим берүүчүлүк же адабий максаттагы эмгек болгон. Кроме географического пространства, Географиялык мейкиндиктен тышкары бул картада бир катар миниатюралар бар жана биринчи кезекте анда чагылдырылган 7 башчы көңүлдү бурат. из этих семи фигур Бул 7 адамдын ичинен 4-өө Чыңгызхандын урпактары болгон. правят, можно сказать, второй половиной мира, если исходить. Картанын автору аларды дүйнөнүн экинчи бөлүгүн башкаруучулар катары чагылдырган. Пятый 5 жана 6 бөлүгүндө мен жогоруда айтып өткөндөй Алтын Ордо сүрөттөлгөн. любопытным образом. Ал Жаныбек хандын сүрөтү аркылуу белгиленип көрсөтүлгөн. Хан башына чалма тагынып, аса таяк кармап, бийлик жаздыгында жылаңайлак отурат жана бир колуна алтын шар кармап алган. Анын ээликтери чексиз деп айтууга болот. Можно сказать, без Алар Үргенч шаарынан башталат. меньше. Буга чейин белгилегендей, орто кылымдарда карталарды көбүнесе саякатчылар тарабынан эмес, көпөстөр, деңизде сүзүүчүлөр же ошол жерде жашап кеткендердин айтымдарына таянып окумуштуулар түзгөн. Ошол себептен алардын тактыгынан күмөн саноолор бекеринен эмес. Бирок көп учурда картографиялык дал келбестиктер маалыматтардын туура эместиги менен аларды чогулткандардын кесипкөйлүгүнүн деңгээлинин төмөндүгүнөн эмес, кызыктуу жаратылыш шарттарына байланыштуу болгон. Алардын айрымдары азыркы күнгө чейин изилдөөчүлөрдү калтырып келет. В сочинении Хафиза Абру говорится, что ранее река Сейхон, то есть Хафизи Абрунун эмгегинде Сейхун дарыясы, башкача айтканда Сыр дарыя мурда Хорезм, азыркы Арал деңизине куят деп айтылат. и река Сейхон соединяясь. Бирок азыр Хорезм деңизи кургап калып, Сейхун дарыясы Аму дарыяга, башкача айтканда Жигун дарыясына биригип, Хазар тагырагы Каспий деңизине куят деп жазат. След уже другие уже истории. Мындан 50-60 жыл өткөндөн кийин башка тарыхчылар Захриддин Бабур жана Ибн Рузбихан Сыр дарыя эч жерге куйбастан Каракумдун кумдарында жоголуп кетерин жазышат. Но Дагы 50-60 жыл өткөндөн кийин бизге башка маалыматтар белгилүү болуп отурат. другие сведения. Негизинен Амин Рази өзүнүн Хафт Иклим эмгегинде жана Абулгази түрктөрдүн санжырасында Сейхун дарыясы же түркчө Сыр дарыя Арал деңизине куят деп жазышкан. Сырдарья впадает в Аральское море. Мындай дал келбестиктерди күбөлөрдү сууларда алмаштыруу алганы менен түшүндүрүү оңой болор беле. Бирок перс тилдүү картографтар европалык кесиптештеринен айырмаланып, бул аймакка жеке өздөрү барып турушканын эстен чыгарбоо зарыл. Өз мезгилинин эң акылдуу кишилери эмне себептен мындай олуттуу каталарды кетиришкен? Мунун жообу күтүүсүз жерде катылган. Здесь больше мне нравится этот Бул жерде мага окумуштуулардын Арал деңизи толуп жана кургап туруучу атайын кайталанма кезеңге ээ деген пикири көбүрөөк жагат. и
усыхания. И с этой точки зрения очень... Бул багытта Абулгази Хорезмдин ири шаарларынын бири Арал деңизинин алдында жайгашканын айтып жатпайбы? Они находятся под Аральским морем. То есть мы видим, что... Башкача айтканда бул жерде 15-16 кылымда шаар курулуп, ал акырындык менен 17 кылымдарга жакын аралдын суу астында калган. водами Арала. Бул теория мындан 20 жыл мурда Арал деңизинин кургап калган тилкесинде Арал Асар аттуу 14 кылымга таандык байыркы шаар же кыштактын калдыктары табылганда далил тапкан. Ал таандык мезгил Алтын Ордо заманындагы тыйындар аркылуу аныкталган. Бул жерде бүтүндөй бир шаар кандайча пайда болгонун божомолдоо гана мүмкүн. Арал Асар башка байыркы калк отурукташкан жерлерден бир топ алыста жайгашкан. Алардын эң жакыны Кескен куюк кале менен Джент 200 чакырым алыстыкта орун алышкан. Балким Арал Асарга адамдар дал ошол жерлерден келишкен чыгар. Бирок окумуштуулардын башка версиясы бар. Алардын пикиринде бул жердин тургундары азыркы күнгө чейин Арал сууларынын астында жашырынып жаткан бизге белгисиз шаарлардан көчүп келишкен. Арал Асардын табылышы изилдөөчүлөрдө огош бетер көп суроолорду жаратты. Бирок муну менен Перс карталарындагы дал келбестиктерди чечмелөөгө мүмкүн болду. Для нас очень интересна карта 1000... Биз үчүн 1562 жылдагы картадагы өтө чоң кызыгуу жаратат. Ал англиялык соода агенти Антонио Дженкинсон тарабынан түзүлгөн. Картанын кызык жери Каспий деңизине жакын жерде Кассак деген жазуу бар. Ал эми Самаркандтын жанында Киргес деп жазылган. Бул казактар тууралуу биринчи картографиялык эскерүүлөрдүн бири болуп саналат. Надпись Киргиз. То есть это первое картографическое упоминание о казахах. Антонио Дженкинс кийин падыша Иван Грозныйдын тушунда Англиянын биринчи расмий элчиси болуп калган. Ал 1555 жылы негизделген Англия Москвалык компаниянын тапшырыгы менен Англиядан Персия жана Кытайга кургакчылыкта жол издеп, Орусия менен ага чектеш аймактарга бир нече саякаттарды жасаган. Бул миссия Дженкинсондун Каспий деңизинин жээги менен Орто Азияны кеңири сүрөттөгөн биринчи батыш европалык саякатчы болуп калуусуна негиз түзгөн. Мындагы маалыматтарды ал Бухарага болгон экспедициясында чогултууга жетишкен. Анда расмий эсептөөлөрдөн тышкары ошол мезгилдеги Орусиянын, Каспий деңизинин жана Орто Азиянын толук картасы камтылган. Бул маалыматтар 1562 жылы Лондондо Московия, Орусия жана Тартарияны сүрөттөө деген аталыш менен жарык көргөн. Здесь прежде всего надо понимать, что Казахстан... Бул жерде биринчи кезекте Казакстан Евразиянын чок ортосунда жайгашканын түшүнүү керек. Которые проходили многочисленные и торговые... Бул жер аркылуу көп сандаган кербен жолдору өтүп, ал зор стратегиялык мааниге ээ болгондугу маалым. России и... Негизинен мисалы Орусия менен Батыш Европа үчүн ал Индияга өтүүгө ыңгайлуу аймак катары санаган. В Индию. Окумуштууларга бул мамлекет менен анын калкы кызыгуу жараткан. Башкача айтканда аларда коңшу жана алыскы жерлерде жайгашкан аймактарга болгон кадимки эле илимий кызыгуу болгон. Соседнему региону или к дальнему региону. Ал мезгилде Орусияда келечектеги Казакстан тууралуу бир аз маалыматтар бар эле. Иртыш дарыясынын өрөөнү Зайсан көлүнө чейин жана Тарбагатай тоо тармактары менен Алатой изилденип чыккан. Бирок бул аймак жөнүндө толук кандуу билүү үчүн маалыматтар жетишсиз жана чачыранды болгон. В конце 16 века Россия была 16 кылымда Орусия тарабынан Казакстан тууралуу географиялык маалыматтарды тутумдаштыруу аракети жасалган. Бул мезгилде Орус мамлекети менен ага чектеш өлкөлөрдүн жалпы картасы түзүлгөн болчу. Ал Ири Чийме деп аталган. Тилекке каршы ал өрттүн кесепетинен жок болуп кеткен. Бирок Ири Чийменин китебинде аны чечмелөө жазуулары сакталып калган. Биз азыркы күнгө чейин ошолордун негизинде иштеп келебиз. по которым мы работаем по сей день. Заманбап изилдөөчүлөрдүн жазууларына караганда картада географиялык объектилердин жайгашуусу так болгон деп эсептешет. Мисалы анда Арал деңизи Каспийден чыгышты көздөй 250 чакырым жерде жайгашкан деп белгиленген. Заманбап ченөөлөргө ылайык бул аралык болгону 30 чакырымга көп экендиги маалым. Бирок бул дал келбестик Арал деңизинин кургап кетишине байланыштуу болушу мүмкүн жана мындан 500 жыл мурда түзүлгөн карта үчүн бул анчалык деле чоң ката болуп эсептелбейт.
Ал эми Иргиз дарыясынан Көк деңизди көздөй 280 чакырым, Барсык кум кумдарынан Туураны көздөй 25 чакырым, ал эми Кара кум кумдары Көк деңизден 200 чакырым аралыкта жайгашкан. Кара кум кумдарынын узундугу 250 чакырым, туурасы 130 чакырым. Берки 3 кум Көк деңиздин жээгине келип такалат. Бирок өзүнүн тактыгына карабастан Ири Чийме заманбап Казакстандын аймагы тууралуу толук маалымат берген эмес. Анда өлкөнүн түндүк чыгыш жана борбордук облустары тууралуу маалымат жок болгон. Бирок ал жерде шаарлар менен аларды байырлаган элдер тууралуу толук маалымат камтылган. Ошондой эле ал мезгилдеги көпчүлүк дүйнөлүк карталардан бул боюнча толук маалыматты табууга болор эле. Позже, вот в картах 17 века, Кийин 17-кылымдагы карталарда казактар отурукташкан жерлер белгиленип көрсөтүлгөн. картографов голландской школы. Никола Бул айрыкча Голландия мектебине таандык картографтар Николас Витнес менен Фредерика де Витанын эмгектеринде кездешет. территорию расселения казахов. Ну и более позднее время, 18 Кийинчерээк 18-кылымдагы Ремизовдун картасында дагы казактар тууралуу маалыматтар бар. карта пленного. Ошондой эле туткундалган швед офицери Йоган Страленбергдин картасында казак урууларынын отурукташкан аймактары толук белгиленген. Нанесено расселение казахов, ну и указано расселение Мындан Альшин, Кыпчак сыяктуу ири урууларды табууга болот. племен, как Алшин, Кыпчаки. 18-кылымда Кичи жүздүн ханы Абулхайыр Орусия менен дипломатиялык мамилелерди түзүү чечимин кабыл алып, канайым Анна Ионовнага кайрылып, Кичи жүздүн казактарына орус букаралыгын жайылтууну өтүнөт. Бул өтүнүч канааттандырылып, натыйжада аймакка орус бийлигинин кеңири жайылышына жол ачат. Бул тарыхый факт аймактын географиялык изилдөөлөрү багытында дагы чоң роль ойногон. Исследование казахских земель Казак жерлерин орус окумуштуулары тарабынан изилдөө болжолду 17-кылымдын аягы 18-кылымдын башында башталган. веков это изучение. Анда бул жердин аймагы эле эмес, мында жашаган элдер, алардын тарыхына изилдөө жүргүзүлгөн. Мисалы бизде музейде Вильгельм Радлов, Бартель, Тезенгаузен сыяктуу окумуштуулардын эмгектери менен Веселовскийдин колго жазылган китеби сакталуу. Книга Веселовского. 18-кылымга таандык бир катар илимий эмгектер бар. Аларда картографиялык изилдөөлөрдөн тышкары көп сандаган илимий чыгармалар менен кыскача баяндамалар камтылган. Академик жана табият изилдөөчү Петер Паллас орус падышачылыгынын ар кайсы ээликтерине саякат аталышындагы 3 бөлүктөн турган китебин чыгарган. Андан казак элинин тарыхы менен этнографиясы боюнча баалуу маалыматтарды табууга болот. Ал эми көп убакыт Сибирь чек ара сызыгында кызмат өтөгөн орус офицери Иван Андреев орто жүздүн тарыхы менен чек арасы тууралуу өзүнүн кыргыз кайсактардын орто жүзүн сүрөттөө аталышындагы китебинде жазып калтырган. А также другие вот территориальные книги, то есть книги, которые описывают территорию. Мындан тышкары дагы бир нече китептер жарык көргөн. Книга Мисалы Орусия, атамекендин толук географиялык сүрөттөлүшү, орус адамдары үчүн стөлдө туруучу жана жол китеби. есть 18 и 19. Бизде 18 жана 19 томдору сакталуу. Например, 18. 18 тому Түркистан аймагын, ал эми 19 томдугу кыргыз талааларын изилдөөгө арналган. Киргизских степей полностью как бы. Книга включает в себя 3 карты, вот большая. Китепте 3 карта бар. Булар ири Түркистан картасы, Памирдин, Тянь-Шаньдын карталары жана түрдүү статистикалык маалыматтар камтылган 6 чакан карта. По разным статистическим данным, например, Анда мисалы кайсы бир аймакта жашаган калктын саны жазылган. что людей проживало, Негизинен аларда элдин санынан тартып, жаратылыш байлыктарына чейин табууга болот. определенных природных богатств. Казакстан тууралуу картографиялык маалыматтар өтө эрте калыптана баштаганын ишенимдүү айтууга болот. Алар дайыма эле так болбосо дагы ар түрдүүлүгү изилдөөчүлөр менен саякатчылардын ой жүгүртүүлөрүнө чоң түрткү берген. Азыр деле окумуштуулар толук кандуу маалыматтарды топтошо элек. Анткени дүйнөлүк архивдерде азыркы күнгө чейин изилдене элек көп сандаган материалдар сакталуу.
Буга айкын мисал катары мындан бир нече жыл мурда Ватиканда табылган буга чейин белгисиз 16-кылымга таандык казак хандыгынын карталарын айтууга болот. Буга окшогон дагы канча казына табылып, муну менен улуу талаанын сырлары ачылаары тууралуу божомолдоо гана мүмкүн.